Ё-моё! Дагы шамал улап калдыңыз, Алтын газдын алдындагы перекресток спутниктен келаткан замена масланын жанында. 1:00 чамасына маалымат иретинде бүгүнкү өткөн катуу жаан менен шамалдын кесепетинен Жалал Абад шаарында 12 турак үй, 12 турак үйдүн көп кабаттуу турак үй, 5 турак үй, 4 соса объекти, Сузак районунун Барп айыл өкмөтүндө 3 турак үй, 4 сарай, Ташбулак айыл өкмөтүндө 1 сарай, Базаркорон районунда 1 көп кабаттуу үй, 3 турак үй, Нокен районунда Барп айыл Арал айылында 1 сарай, Майлы суу шаарында 1 соса объектинин тамакыларын, шыйпыларын учуруп кеткен. Ошондой эле Аксу районунда дагы 3 турак үй жана 1 сарайдын тамашаларын учурган. Азыркы мезгилде Жалал Абад облустук өзгөчө кырлар министрлигинин кызматкерлери жана жарандык коргонуу кызматтары ордуларында тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Рахмат. Негизи ушул 2 машинанын унааны басылган, ушул эле 2 эле унааны басылдыбы же дагы башка жерде барды? Азыр бул Барп театрынын астындагы 2 турак 2 автоунаадан сырткары Токтогул көчөсүндө дагы 1 иномарка автоунаасынын үлгүсүндөгү автоунааны басып калган. Мындан сырткары дагы 1 автоунааны бул шаардын ичинде Тико үлгүсүндөгү автоунааны басып калган. 4 факт экен да. Жалпысынан 4 автоунааны басып калган. Алдарак эже? Алдарак кайчан түштү? Bir ay болуп калды да. 1 ай болуп калды шамалда. 2 дарак кулады эле ушул паркта. 2 дарак кулаган, анда бир чоң дарак кулап, бир чоң даракты кошо кулаткан. Гавайынын немесин басып калып, ана тамак пиширган жерин үстү. Анан неметишкен. Азыр мунан да 2 дарак кулады да. Алдагы кургаган дарак, Кургаган дарак да. Biz aytkanız kança жолу звонок кылдык, ушуну ушундай алгыла, о нерден бирөө корком ошонuyam. Качан о магазинде над өткөн бериткөн баланы басып калабы деп, ошол жерде бар, о нерде бар, баарын эсептеп 10 таны эсептеп кетти. Дагы жакшы адамдар жок экен, муну скамейкага түшүптүр да отургучка. 7 менен 8-дин ортосунда да 7:30 болду да. Баары качып кеткенден кийин болду.